Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров бүгүн 7-июлда Бишкек шаарындагы Бишкек Навайкана муниципалдык ишканасына барды. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Мамлекет башчысы ишкананын ишмердиги, өндүрүш технологиясы менен таанышып, жетекчилик менен иштин өзгөчөлүктөрүн талкуулады. Президентке маалымдалгандай, Навайкана муниципалдык социалдык объектилерди жана мекемелерди, атап айтканда бала бакчаларды, мектептерди, ооруканаларды жана калктын социалдык аялуу катмарын нан азыктары, кондитердик жана башка жеткиликтүү баадагы продукциялар менен камсыз кылат. Ишкананын өзүнүн лабораториясы бар. Ал өндүрүлгөн нан азыктарынын жогорку сапатын камсыздайт. Ишканада өндүрүштүк кубаттуулугу суткасына 20 000 даанага чейин нан чыгарган нан бышыруучу жабдуулар иштейт. Өндүрүш процессинде эң жогорку сапаттагы продукцияны минималдуу ресурстарды сарптоо менен алууга мүмкүндүк берген алдыңкы технология колдонулат. Бул өндүрүш циклинин ичинде адамдын продукция менен байланышынын жарым-жартылай жок кылат. Үстүдөгү жылдын 6 айында ишканада 83 тонна нан өндүрүлгөн. Бирок бүгүнкү күндө өндүрүштүк кубаттуулуктун 25-30% гана иштеп жатат. Навайкана өз ишин чарбалык эсептөө жана өзүн-өзү каржылоо шарттарында жүргүзөт. Президент Садыр Жапаров Бишкек шаарынын медиасына муниципалдык Навайкананын өндүрүштүк кубаттуулугун жогорулатуу маселесин иштеп чыгууну тапшырды. Ошондой эле мамлекет башчысы мамлекеттик түзүмдөргө, анын ичинде билим берүү, саламаттык сактоо объекттерине, ички иштер органдарына жана башкаларга өз муктаждыктары үчүн продукциясы кепилденген сапатка жана жеткиликтүү баага ээ болгон Бишкек Навайкана ишканасынан нан азыктарын сатып алууну тапшырды. Булак Баракелди. Burada karalmayız. Процесс теста. Яктан алып, яққа салады. Яқтан печкаға апарып, екі печка алғансы, бұл 35 минутта бушат. Өзі көктөрүп, яқтан влажность исправление десіп жатады. 35 минутта нан даяр. Да? Да, якой? Она Готовый продукт. и готов яқтан охлаждение.